Урматтуу спорт сүйүүчүлөр, сиздерди Кыргызстанда болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бүгүн 13-август Париж Олимпиадасына кеткен спортчуларыбыз кайтып келишти. Спортчуларыбызды Манас аэропортунан салтанаттуу түрдө тосуп алышып, эски аянтка алып келишти. Акжол Мамудов Олимпиадада алтын албай калганы үчүн өзүн күнөөлүү сезип жатканын айтты. Эл күткөн алтынды алып келе албай, өзүмдү күнөөлүү сезип жатам. Кийинки Олимпиадага бүгүндөн баштап даярданып, кийинки Олимпиадада алтын тагынып келем деп сөз берем деди. Силердин өзүңөр биз үчүн алтынсыңар. Президент Олимпиадага катышкан, медаль алган спортчулардын баарын куттуктады. Ал Мунарбек Сейитбек уулу бокс дүйнөсүн таң калтырганын айтып, ал өзгөчө алкышка, өзгөчө мактоолорго арзый турганын белгиледи. Париж Олимпиадасында тарыхы бир, тамыры бир, тили менен дили орток кыргыз, казак, өзбек уярмандарынын ынтымагы дүйнө жүзүн таңазалады деп айтты урматтуу президентибиз. Олимпиадага катышкан 16 спортчуга тең автоунаа берилди. 16 спортчуга берилген автоунаанын 10 автоунаа Кыргызстанда иштеп чыгарылган автоунаа экендигин президенттин администрациясы кабарлады. Мындан тышкары спортчулардын жетишкендигине карап акчалай сыйлыктар тапшырылды. Күмүш медаль тагынган Мунарбек Сейитбек уулу менен Мерим Жуманазарова 10 миллион сомдон алышты. Коло медаль алган Айсулуу Акжол Үзүр Жоломанга 7 миллион сомдон берилди. Медаль албагандар 500 миң сомдон 1 миллион сомго чейин акча берилди. Ал эми машыктыруучулар менен медицина кызматкерлери 50 миңден баштап 6 миллион сомго чейин сертификаттар алышты. Жакташып кое беришпей көкөлөтүп, Мунарбекти уярмандары мамлекет берген жаңы автоунаасына чейин көтөрүп алып барышты. Мерим Жуманазарованы сыйлоо аземинен кийин эл кое бербей сый урматын билдиришти. Мунарбектин жеке машыктыруучусуна мамлекет 2,5 миллион сом сертификатын тапшырды. Эске салсак, Бегназ Султанбаев Олимпиадага бара албай калган. Ал спортчунун үйүндө отуруп сүрөгөн видеосу элдин эсинде калган. Ошондой эле Мунарбек Сейитбек уулу спортчулардын маалымат жыйынында Олимпиадага жеке машыктыруучусу барса жакшы болмоктугун, бирок башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулу да жакшы иштегенин айтып өттү. Жоломан Шаршембеков менен Мунарбек Сейитбек уулу быйыл үйлөнө турганын өз уярмандарына айтып өтүштү. Айсулуу Тыныбекова спорттогу карьерасы боюнча ойлонуп, анан жооп бере турганын айтты. Бардыгы карьерасын жыйынтыктайбы деп сурап жатат. Ал учурда медалга жеткенибизге ыраазы болуп эле аны ойлогон жокмун. Азыр деле чарчап атам. 1 айбы, 3 айбы, жарым жылбы, мага убакыт керек. Эс алган соң туура жооп айта алам деп Айсулуу Тыныбекова айтып өттү.